Путин мобилизация болгондордун санын өз ыктыяры менен келгендер көбөйттү. Украинадагы атайын операцияга катышуу үчүн мобилизация болгон россиялыктардын саны өз ыктыяры менен келген кармандардан улам 318 миңге жетти. Бул тууралуу РФ лидери Владимир Путин айтты. РИА Новости мамлекет башчы Москвада Мунин жана Пожарскийдин эстелигине гүлчамбар койгон салтанатта сүйлөгөндүгүн жазды. Биз 318 миңге жеттик. Мобилизация болгондор себеби өз ыктыяры менен келгендер көп. Алардын саны кыскарбай жатат деген Путин. Анын айтымына караганда 49 миң адам россиялык аскерлердин катарында өз милдетин өтөп жатса, калгандары даярдыктан өтүүдө. Бул өтө көп сандагы адамдар. Үй бүлөсү, атасы, энеси, жубайы, балдары калды. Албетте мамлекет аларды колдоо үчүн баарын жасап жатат деп белгилеген президент. 2022 жылдын 21 сентябрында Владимир Путин жарым-жартылай мобилизация жарыялаган. РФтин коргоо министри Сергей Шойгунун айтымына караганда, ал бошотулган аймактарды Украина менен чектешкен бир нече миңдеген чакырымга созулган жерлерди көзөмөл кылып туруу үчүн керек болгон. Бүткүл россиялык куралдуу күчтөр резервдеги 300 миң адамды чакырууну пландаган. Кийинчерээк коргоо министрлиги запастагыларды чакыруу токтотулгандыгын, себеби зарыл болгон сан толгондугун билдирген. Булак Спутник Кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кайрадан сиздер менен мен Адишеров достор. Өзүңөр билесиңер, бомба оюндар бир гана Адишеровто. Достор, бул машиналарды уже силер билесиңер. Ушул машиналар үчүн мен кылып аткан аракеттерим үчүн бирден бир лайк да басып койгула достор. Анан мен азыр канча билет калды, не болуп атат силерге кененирээк түшүндүрүп берем достор. Билесиңер, бул биздин Камара 3-чү турга достор. Бул өтө арзан болот булга билеттер. Ага да даярданыңыздар. Азыр сиздерге 2-чи тур боюнча маалыматты берип кетейин. Достор, бул BMW 2-чи турда главный приздеги BMW. Бул BMW-дан сырткары дагы бир Mercedes бар. Мынакей, бул Mercedes жылы 2006 полный комплектация, объем 3-5, люк, салон ош таптаза, полный, машина документация полный таза достор. Өзүңөр көргөндөй. Достор, бул оюнда бизде болгону 400 штук гана билет калды достор. 400 штук. Буюрса, кийинки жумада биздин финалыбыз болот. Билет алуучулар болсо, газыңарды баскыла, бир-бирден билет алып коюп, өзүңөрдүн ооматыңарды сынагыла. Достор, дагы силерге бир жаңылык. Эгерде 10 билет ала турган болсоңор, силерге бир билет кош беребиз достор. Дагы бир жаңылык достор, iPhone 13 Pro Max алдык. Заказ кылып койдук, азыр бизге алып келип беришет. Эмки оюнда, эмки видеодо мен силерге iPhone 13 Pro Max көрсөтөм, полный запечатанный жаңы телефон болот. Эң көп билет алган адамга ошол iPhone 13 Pro Max'ты бере турган болобуз достор. Ошон үчүн дагы бирден бул видеого лайктан басып коюңуз. Лайк баса элек болсоңуз, мен силерге айттым эле бомба оюндарды кылып берем деп. Достор, бул жерде бомба оюндар болуп атат. Оюнга катышыңыздар, ооматыңыздарды сынаңыздар. Жакшы билет алып атканда жакшы ниет кылып алыңыздар достор. Анан билетти каяктан алам деп турган болсоңуздар, бур көрсөтүлгөн номерлерден аласыздар. 24 саат сиздердин кызматыңыздарда. Алло деп туруп сурайсыз, силерге бардык информацияны жеткирип берет. Канча билет калды, кандай болду, не болуп атат, полный информацияны силерге айтып, так ачык айкын айтып берет достор. Ошон үчүн ойноңуздар, утуңуздар, Адишеровдун каналына катталыңыздар, лайктан басыңыздар, активный болуңуздар достор. Буюрса, 3-чү турга сиздерге бул Камараны даярдап койгонмун достор. Камара бул өзүңөр көргөндөй бул бир монстр да достор. Тым эле чыкыят мага окшоп. Ошол достор. Бул машина боюнча кененирээк айтып кетейин. Жылы 2014, кийин бул видеону жаңы көрүп аткан болсо, жылы 2014 достор. 2 объем, турбо, канча лошадиный сыл экен точно билбеймин. Бирок полный жасалган машина достор, спортивный. Аласыңар, кайп кылып айдайсыңар. Документация полный таза достор. Болгону 2000 рубльга достор. 2000 рубльга бир билет алып туруп, ооматыңды сынап, оюнга катышып ойноп көр. Эгер экиленип, алсамбы албасамбы деп айткан болсоң, ал туганым, алып ойноп көр, ооматың сынап көр. Оюн таза, 100% таза достор. Каласаңар, мен Куран китепти эле кармап сүйлөп берем деп, буга чейин эле премьер эфирлерде башка жактарда эле айткам. Бул айтканымдын себеби мен Кудайдан корккан адаммын деген эле себеп достор. Анан Куранды кармап деген бул жакка аралаштырба дегендер арасында болушу мүмкүн достор. Антсе дагы мен өзүмдүн оюмду толугураак жеткирүүгө аракет кылдым. Колдооңуздар достор. Буюрса, бомба оюндар алдында силерди күтүп атат достор. Бул биздин болгон 2-чи турубуз достор. 3-чү турга уже машиналарыбыз буюрса даяр болуп калды достор.
бомба машиналар болот достор. Кийинки турга дагы билеттин саны 3-чү турда бир аз көбүрөөк болот, бирок баасы арзан болот достор. Аракетке дагы бирден мындай колдоо керек достор. Кыргыз элин бар бололу. Чыгып келаткандарды колдойлу достор. Мен оюнум таза достор. Оюнга катышыңыздар, ойноңуздар. Ийгилик буюрса, ийгилик сиздер тарапта болот достор. Татыктуусу уусун достор. Оюн эркекче оюнга катышкыла, ойногула достор. Машиналардын текшерем десеңер мынакей текшерип көргүлө достор. Мынакей номерлери турат полный. Ошол достор. Бар бололу, бир бололу. Кыргыз элим ал. Ассаламу алейкум.